Жүмүчинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлары түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Зарема Жейналиева. Саламатсыздарбы? Алгач күнгө алынган жаңылыктар түрмөгүнө токтолсок. Экономика жана коммерция министрлигинин орун басары Султан Ахматов баштаган Кыргызстандын делегациясы 4-чү Евразия экономикалык форумуна катышты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Форум Евразия экономикалык биримдигинин 10 жылдыгына арналып, анын алкагында Кыргызстандын өкүлдөрү ишкердик программасынын негизги сессияларында сөз сүйлөштү. Алар евразиялык интеграция принциптерине берилгендигин жана тышкы экономикалык байланыштарды чыңдоого умтулуусун тастыкташты. Султан Ахматов интеграциянын гуманитардык аспектисинин маанилүүлүгүн, анын ичинде бирдиктүү социалдык билим берүү мейкиндигин түзүү, академиялык мобилдүүлүктү илгерилетүү, квалификацияларды таануу жана эмгек ресурстарынын эркин кыймылын камсыз кылуу маселелерин белгиледи. Белгиленгендей, Евразия тармактык университетинин ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулду. Султан Ахматов кесиптик жана санариптик билим берүүнү активдүү өнүктүрүүнү, академиялык алмашууларды кеңейтүүнү, биргелешкен илимий изилдөө платформаларын түзүүнү, ошондой эле интеграциялык өз ара аракеттенүүнүн алкагында инклюзивдүү өнүгүүнүн принциптерин киргизүүнү колдоду. Ошондой эле ал ЕАЭПтин ички рыногунун иштешине байланыштуу актуалдуу маселелерге токтолду. Айрыкча учурдагы тоскоолдуктарды жоюу, аларды аныктоо тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана тиешелүү механизмдерди иштеп чыгуу зарыл экенин белгиледи. Көйгөйлүү маселелер катары көзөмөл өткөрүү пункттарындагы кезектер, шайкештик сертификаттарын өз ара таануу жана эмгек ресурстарынын эркин жүрүүсүн камсыз кылуу маселелери айтылды. Министрдин орун басары сөзүнүн аягында белгилегендей, Кыргызстан жаңы интеграциялык демилгелерге жана инвестициялык кызматташтыкка кызыгуусун көрсөттү. Ал евразиялык интеграциянын мындан аркы өнүгүшү региондун туруктуулугун бекемдөөгө, экономикалык потенциалын өсүшүнө жана ЕАЭПке мүчө мамлекеттер үчүн өз ара пайдалуу шарттарды түзүүгө өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Күнмөрүн Кыргызстандын жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Кореянын глобалдык өнүктүрүү жана кадрларды даярдоо институтунун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документке борбордун директору Бактыбек Кудайбердиев жана институттун президенти Чон И Сун кол коюшкан. Макулдашуу кыргыз жарандарынын Кореяда расмий ишке орношуусуна көмөктөшүүнү, кесиптик алмашууну өнүктүрүүнү жана миграция менен билим берүү тармагында кызматташтыкты бекемдөөнү камсыз кылат. Иш-чарага Кыргызстандын Кореядагы элчиси Аида Исмаилова, Монголиядагы мурдагы элчи жана ардактуу консул Ким Чен Гу катышты. Эмгек министри Равшанбек Сабиров бул келишим эл аралык стандарттарга жооп берген кадрларды даярдоо багытындагы маанилүү кадам экендигин белгиледи. Өз кезегинде элчи Аида Исмаилова Корея менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктүн маанисин баса белгилеп, макулдашууну ишке ашырууда дипломатиялык өкүлчүлүк ар тараптуу колдоо көрсөтөрүн билдирди. Бул меморандум чет өлкөдө иштөөгө кызыккан кыргыз жарандары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдейт. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында Дордой офтальмик сервис көз микрохирургия борборунун 30 жылдыгын утурлай эл аралык ысык көл офтальмологдор конгресси башталды. Иш-чарага Дордой офтальмик сервис көздүн микрохирургиясы медициналык борборунун башкы директору Асизбек Ешмамбетов, өлкөнүн алдыңкы көз дарыгерлери, ошондой эле Туркия, Россия, Казакстан, Кореядан келген көз дарыгерлери катышууда. Конгресстин негизги максаты офтальмология тармагындагы акыркы жетишкендиктерди талкуулоо жана тажрыйба алмашуу. Иш-чара офтальмологиядагы илимий изилдөө иштерин, заманбап диагностика жана дарылоо ыкмаларын камтып, көз ооруларынын алдын алуу, хирургиялык ыкмаларды өркүндөтүү маселелерине арналган. Конгресстин алкагында эл аралык жана жергиликтүү адистер тарабынан баяндамалар окулуп, катышуучулар заманбап офтальмологиялык жабдуулар менен таанышышат. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 28-29 июнда расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы саясий ведомствосунан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен келүүдө. Бул иш сапардын алкагында эки өлкөнүн тышкы саясат ведомстволорунун башчыларынын сүйлөшүүлөрү пландалып, андан тышкары кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүктүн жана союздаштыктын актуалдуу маселелери, ошондой эле эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана эл аралык күн тартибинин негизги аспектилери талкууланат.
Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр курама командасы U17 Вьетнамдын Вангтау шаарында өткөн Азия чемпионатында 2 алтын, 3 күмүш, 2 коло утту. Командалык эсепте Кыргызстан 168 упай менен 3-чү орунду ээледи. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы U23 Азия чемпионатында 10 медаль, 2 алтын, 4 күмүш, 4 коло утту. Эске сала кетсек, Вьетнамдагы Вангтау шаарында өткөн Азия чемпионатында биздин спортчуларыбыз спорттун ар кайсы түрү боюнча жакшы ийгиликтерди жаратууда. АКШ Газага гуманитардык жардам катары 30 миллион доллар которду. Reuters агенттиги маалымдагандай, каражат гуманитардык жардам фондуна берилет. АКШнын мамлекеттик департаменти башка өлкөлөрдү да уюмду колдоп Газа секторуна жардам көрсөтүүгө чакырды. Бул колдоо АКШ президенти Дональд Трамптын жана мамлекеттик катчы Марко Рубионун аймактагы тынчтык үчүн жасаган кезектеги кадамы, деди мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысынын орун басары Томи Пигот. Анын айтымында фонд Газага буга чейин азык-түлүк жардамдарын берген. 25-июнда Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен АКШ лидери Дональд Трамп жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулашкан эле. Эми кезекте жумачында кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Бүгүн 27-июнда Бишкекте юстиция министрлигинде жарандык коом менен мамлекеттик органдар аналитикалык изилдөөлөрдү жана укуктук реформаларды талкуулаган маанилүү коомдук диалог болуп өттү. Негизги көңүл адам укуктары, социалдык адилеттүүлүк жана туруктуу өнүгүү сыяктуу өтө маанилүү темаларга бурулду. Иш-чара Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чыңдоо долбоорунун алкагында Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашууда. А когда мы сейчас в нем находимся, на стейку другая в отношении... 27-июнда юстиция министрлигинин алдындагы ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунда мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жумушчу жолугушуусу өттү. Бул иш-чара юстицияны мониторингдөө, Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду бекемдөө долбоорунун алкагында уюштурулган. Жыйын жарандык коом уюмдары тарабынан жүргүзүлгөн мониторингке жана эксперттик анализге негизделген аналитика боюнча материалдарды сунуштап, талкуулоо үчүн уникалдуу аянтча болду. Аталган иш-чара юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту менен Европа биримдиги тарабынан каржыланып ишке ашырылууда. Бул бүткүл Кыргызстанды 7 областты камтыган долбоор. Ошо анын алкагында бүт 7 областта ошо социалдык, жана айтып кеткендей, социалдык тармактагы программалардын мониторингин камтыды да. Жалпы билим берүү окуу жайларынын инклюзивдүүлүгү, демек, баягы майыптыгы бар балдардын окуу шарттарын жакшыртуу болуп саналат. Гендердик коопсуздук маселелери камтылган, жалпы эле инклюзия маселелери камтылган. Ошондой эле жашыл көнүмдөр да, баягы экологиялык тарбиялоо, экологияны коргоо, экологиялык коопсуздукту илгерилетүү программаларынын мониторинги. Жашыл көндүмдөр жана эмгек миграциясы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жалпы билимдин жеткиликтүүлүгү, алимент өндүрүү, андагы көйгөйлөр, статистика, практикалык талдоо жана сунуштар талкууланды. Биздин уюмдун базасынын негизинде ошол түштүк региондогу жарандарга социалдык экологиялык колдоо жана юридикалык консультация берүү борбору ачылган. Бул биздин борбордо 3 багыт боюнча иш алып барабыз. Бул биринчиси экологиялык коопсуздук боюнча кеп кеңештерди берүү жана жаштардын экологиялык коопсуздук жана экологиялык сабаттуулук боюнча даражасын көтөрүү багытында жаштар менен иштейбиз. Защита персональных данных деп коебуз, өзүбүздүн жеке маалыматтарыбыздын коопсуздугуну элдерге кандай кылып коопсуздугун жаратса болот, кандай кылып биз өзүбүздүн маалыматыбызды сырт жакка чыгып кетпегенге жана биздин биз жөнүндөгү жеке маалыматтардын туура эмес багытта, биздин макулубуз жок багытта колдонуп калбоого аракет кылуу багытында биз маалымат иштерин жүргүзөбүз да. Ушул эле адилеттүүлүккө мониторингдин негизинде биздин уюмубузда адвокаттар, психологдор, соцработниктер иштегенине байланыштуу биз ошол алименттүүлүктүн жеткиликтүүлүк жана ошондой эле алименттин чечимдери, алимент өндүрүү боюнча чечимдери канчалык деңгээлде иш жүзүнө ашырылып атат боюнча дагы биз ошол Сузак жана Жалал Абад региондорунда атайын мониторинг жүргүзгөнбүз. Мониторинг гендерного анализа деп.
жана өзүбүздүн азыр бул жерге келгенибиздин максаты ошол биздин кесиптештерибиз жасаган мониторингдин презентациялоо, кандай сунуштар биз өкмөткө бергибиз келет эле, себеби бул мониторинг атайын биом тарабынан, алга тарабынан жана ушул долбоордун алкагында тарабынан, эксперттер тарабынан иштелип чыккан чоң руководствонун негизинде мониторинг жасалган. Мындай ыкма чечим кабыл алуу процессинин натыйжалуулугун жана так багыттуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт дейт долбоордун тиешелүү адистери. Аймактардагы жашаган элдер ошоктогу общественный объединениялар жасап келишти. Ошолор бүгүн баарын айтып презентация кылып беришет. Андан тышкары ошо мамлекеттин өкүлдөрүн да чакырганбыз. 39 закон деген ошо быйыл мониторингке өтүш керек. Ошо мамлекеттер, органдар ошо 39 законду баарын карап, ошо азыркы келген исследованиянын баарын беребиз да, момундай проблема чыккан, ошону карагыла, ошону көмөзгө алгыла, иштебейин жааттан иштеткиле деген сыяктуу айтабыз. Рекомендация болот. Адилеттүүлүктү мониторингдөө долбоору жарандык коом менен мамлекеттик институттардын ортосундагы көпүрө ролун аткарууну улантат. Ал адамдын кызыкчылыктарын жана туруктуу өнүгүүнү андан ары да жүзөгө ашырат. Асел Сөргүл кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Кыргызстандын аялдары экономикалык кызматташтык жана Фергана өрөөнүнүн өнүгүүсү үчүн ушул жаатта өлкөнүн түштүк аймагында аялдар үчүн натыйжалуу долбоор ишке ашты. Анда кыска убакыттын ичинде аялдарга окутуулар өтүп, өз ара жардамдашуу тобунун мүчөлөрү чакан ишкерликти өздөштүрүштү. Үчүн өтө пайдалуу. Шаш төкүлгенге дагы итсадыма болот. Тенеге бирдекенема болса дагы ошону итса болот. Лолахан Нишанова Кара Суу районундагы Манас айыл аймагындагы аялдардын башын бириктирип, береке аталышындагы топ түзүп, алар менен бирге окуп, билимдерин өркүндөтүү жана чакан ишкердикти алып кетүүнүн үстүндө тынымсыз иш алып барышты. Учурда даарылык касиеттери бар чөптөрдү чогултушууда. Ишкер айымдар мөмө жемиштерди кайра иштетип чыгуу, пастилаларды сатыкка чыгарууну колго алышкан. Азыркы күндө ошол береке деп айттык. Бул бомка нымасы проекти. Ошондо биринчи жолу ошол проектти иштеп атам. Бул кандай бизнес? Үйдө отурган миграцияга барган аялдардын кайра ошол жерде иш менен камсыздоо. Олар менен ошо айылдеги, Нариман айылындагы үйдө отурган именно ошо миграцияга барып келген аялдар топ туруп, алар менен биргеликте береке деп өзүбүз нам коюп ошол проектти жазып 90 000 сом жүттүк. Анан 90 000 сом ичинде бизге ошо проект тарабынан сушулукка, анан ошол мөмө жемелерди чыгара турган бир нема берди. Аппаратура берди. Аппаратура ошондой ар түрдүү мебелерди пирог кылып чыгарып берет. Ал эми Гүлзина Тайырбек кызы Алато айыл өкмөтүнөн келди. Өз аймагында шириндиктерди жасап чыгарып, чакан кондитердик цехти иштетүүдө. Буга чейин миграцияда жүргөн ишкер айым бул жаатта иш алып барамын деп ойлоптур. Бирок айылындагы үй кожойкелери чогулуп, чакан ишкердикти баштаганда билим алып, мастер-класстардан өтүп, өз ишмердүүлүгүнөн болгон кызыгуулары арткан. Биз буга чейин миграцияда жүргөнбүз. Москвада иштеп, бала чакаларыбызды таштап, үй бүлөбүздү таштап, башка чет өлкөгө чыгып, жумуш издеп, акча таап жүргөнбүз. Буга чейин көрсө Кыргызстанда деле иш кылса болот экен, акча тапса болот экен, үй бүлөбүздүн жанында акча таап иштесек болот экен. Ушу бомка долбооруна катышып, биз жакшы ийгиликтерге жетип, азыркы учурда семьябыздын жанында, үй бүлөбүз менен балдарыбыздын жанында тиричилигибизди өткөрүп аткан мезгилибиз. Европа биримдиги тарабынан каржыланган жана Бомка 10 программасынын алкагында ишке ашырылган Кыргызстан аялдары Фергана өрөөнүнүн экономикалык кызматташуусу жана өнүгүүсү үчүн долбоорунун жыйынтыктарына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Долбоордун негизги максаты чек арадагы аймактарда жашаган аялдарга миграциянын терс таасирин азайтуу, аларга экономикалык өсүшкө өбөлгө түзүү жана аймактар аралык кызматташууну бекемдөө болгон. Бул проекттин алкагында Ош областы боюнча 2 группа утуп алды. Өзү проект 5 проект жазылган. Ар кандай проекттер, гостевой үй деп, анан дагы швейный цех деп, анан эми ошо чоң комиссия болду, отбор болду. Ошонун негизинде 2 проект өттү. Жылгелди айылынан
кондитерский цех өттү группа, и Нариман айылынан пастила цех өттү. Проект октябрь айынан иштеп атат. Эми аялдарга жөн эле оборудованияны, шаймандарды алып берип койгон менен эле проект жылып кетпейт. Ошон үчүн булардын баягы деңгээлин, потенциалын, социалдык статусун көтөрүш үчүн проекттин алкагында 6 мастер-класс өттү. Бул жерде биз финансылык сабаттуулук боюнча, ушул ачкан ишканалар боюнча, санитардык талаптар боюнча, анан кийин ар кандай жолугушууларды өткөрдүк. Мисалы үчүн торгово-промышленный палатага, соцфондко, то есть үйдө отурган, миграцияда отурган, көп балалуу, үйлөрүндө көп баягы муктаж инвалидтер бар, аялдар. Мына ушуларды бир кишине элге кошуп, буларды бир көтөрүп деген максат негизи. Иш чарага Баткен, Ош жана Жалал Абад областарынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, өз ара жардамдашуу топторунун мүчөлөрү жана лидерлери, өнөктөштөр жана коомдук лидерлерден турган 25ден ашуuna катышуучу чогулду. Катышуучулар долбоордун алкагында жетишкен ийгиликтери, кыйынчылыктары жана жеке тажрыйбалары менен бөлүшүп, ишке ашырылган бизнес демилгелердин жыйынтыктарын көрсөтүштү жана алардын туруктуулугу тууралуу талкуу жүргүзүштү. Биздин Атабеков айыл өкмөтүндө ушул долбоордун алкагында эки атайын топ түзүлүп, басылып жана омат деп. Ошол жерден тигүүчү машинелер алынып берилип, биздин ошол Беговат жана Жиде айылындагы аялдар үчүн кошумча алектенген жумуш орундары түзүлүп калды десек болот. Мен өзүм жеке барып катышып көрүп келгенде ал жерден биздин аялдар ошол бош убактысында ошол жерден кошумча жумуш үйрөнүп, кесип үйрөнүп, ошол жерден өзүнүн күнүндүк өзүнө керектүү балдардын кийимдерин тигип, анан ашынса, анан кошумча заказ аткарышып, алектенип атканда күбө болдум. Бул долбоор аркылуу менин жеке анализимде мындай азыр билебиз, Кыргызстанда көпчүлүк аялдар, айрыкча түштүк жергесинде аялдар үйдө бош отурушат, жумуш жок. Ошол бизге даяр жумушчу күч. Ошол жумушчу күчтү биз бир аз ойготуп, ошолор туура багытка салсак, бул биздин жергиликтүү экономикага, үй бүлөнүн жеке бюджетине дагы чоң салымдар болот деп ойлойм. Долбоордун алкагында төмөндөгүдөй жыйынтыктарга жетишти. Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында 6 өз ара жардамдашуу топтору түзүлдү. Ар түрдүү багыттагы 6 демилге ишке киргизилди. 2 тигүү, 2 нан жана кондитердик өндүрүшү, 1 жашылча жемиш пастиласы жана 1 зардалынын өрүгү боюнча чогултуу жана таңгактоо демилгеси. Топтордун потенциалын күчөтүүгө багытталган 18 мастер-класс өткөрүлдү. Бул сабактарда аялдар каржылык сабаттуулугун жогорулатышты. Бизнес план түзүүнү, социалдык тармактар аркылуу сатууну, бизнес эсептерди жүргүзүүнү, товарларды брендингдөөнү жана санитардык гигиеналык талаптарды сактоону үйрөнүштү. Иш чаранын жыйынтыгында Ош, Баткен жана Жалал Абад областарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана ошондой эле өз ара жардамдашуу тобунун мүчөлөрүнө долбоорду активдүү ишке ашырууга кошкон салым үчүн ыраазычылык каттары тапшырылды. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу милициянын генерал-майору Жапар Шабиров атындагы республикалык окуу борбору быйыл 100 жылдык мааракесин салтанаттуу белгиледи. Өлкөбүздүн эң байыркы жана тарыхый мааниге ээ билим берүү мекемелеринин бири болгон бул борбор өз ишмердүүлүгүн 1925 жылдын 25 июнунда баштап 100 жыл ичинде миңдеген тартип сакчыларын, кесипкөйлөрдү жана ички иштер органдары үчүн жогорку деңгээлдеги адистерди даярдап келген. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Республикалык окуу борборунун өздүк курамы 100 жылдык салтанатка тизилди. Баяндаган полковник Губанаев. Саламатсыздарбы жолдоштор. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Жапар Шабиров атындагы республикалык окуу борбору 100 жылдык мааракесин белгиледи. Салтанаттуу иш-чара окуу борбордун аймагында өткөрүлүп, министр Улан Ниязбековдун катышуусу менен башталды. Республикадагы байыркы окуу жайлардын бири болуп саналган окуу борбордун тарыхы 1925 жылдын 25 июнунда башталган. Кыргызстандагы алгачкы милиция мектебинин тарыхы, калыптанышы республиканын тарыхы жана өлүгү этаптары менен тыгыз байланышта десек болот. Анткени ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейинки бардык этаптарда бул окуу борбордун иши үзгүлтүксүз уланып, ички иштер министринин курамын кесипкөй адистер менен даярдоодогу орду чоң. Министр Улан Ниязбеков да салтанаттын жүрүшүндө бул тууралуу сөз кылып, учурда жаңы милиция системасы түзүлгөнүн белгилеп өттү.
өттү. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин түздөн түз көмөгү жана элибиздин колдоосу менен эскиден арылып, жаңы кадамдар менен санариптешкен жаңы милиция системасын түзүп ишке киргиздик. Ааламдашуу доорунун талаптарынан артта калбай, жаш курсанттарды санариптик ыкмаларга окутуп үйрөтүү боюнча заманбап класстарды, электрондук китепканаларды ачып, жаңы көз караштагы жүздөгөн технологияларды алып ишке киргиздик. Мугалимдердин жана кызматкерлердин иштөөсүнө алдыңкы шарттарды түзүп, айлык баяналарын көтөрүп, 4 мезгилге төп келген жаңы үлгүдөгү формалык кийим-кечек менен 100% камсыздадык. Мунун баарына өзүңүздөр күбө болуп, бүгүнкү күндө көрүп жатасыздар. Автотехникалар, электрондук тир, виртуалдык мейкиндик, жасалма интеллект, интерактивдүү машыгуу шаймандары, боди камера, планшет, дрон, радиостанция жана башка ушул сыяктуу бир катар заманбап санариптик техникаларды алдык. Бул техникалардын жардамы менен курсанттарды практика жүзүндө окутуп, үйрөтүп, даярдагандан кийин гана элдин коопсуздугун камсыздоого чыгарып жатабыз. Алгач 30-40 гана баланы кабыл алып ишин баштаган окуу борбор бүгүнкү күндө жылына 1000ден ашык курсанттарды даярдап чыгарат. Алардын баары атайын багыттарга бөлүнүп, окуу мөөнөтү 3 айга созулат. Алсак, кайгуул күзөт, атайын багыттагы полк, күзөт жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери да дал ушул жерден даярдалат. Бул окуу жайды 1925 жылы Кара Кыргыз автономдуу областынын милиция жетекчиси Николай Бородин аштырып, башында алгачкы 32 бала окууга алынып, ошол кезден бери ушул окуу жай болуп келет. 1969 жылы бул окуу жай милициянын атайын орто мектеби болуп калыптанган. Бул окуу жайдын эң биринчи жетекчиси болуп, милициянын ички иштер министринин орунбасары генерал-майор Жапар Шабирович Шабиров болгон. Азыркы күнү окуу борбор биздин болочок милиция кызматкерлерин үйрөтүп келет. Жылына бизде 1000ден ашуун кызматкерлер окуп чыгат. Учурда кыргыз милициясынын 70%га чукул курамы мыкты адистерди даярдоо менен толуктаган окуу борбордун босогосун аттабаган кызматкерлер жана жетекчилер чанда кездешет. Алсак Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, милициянын отставкадагы генерал-майору Тилек Асаналиев да бир канча жетекчилерди ал ушул жерден билим алганын белгилеп өттү. Көпчүлүк министрлер, көпчүлүк министрлердин орунбасарлары бүтүп кетип, ошо иштешип жакшы, мына бүгүнкү күндө да иштеп аткандар бар. Ушул средний школдо башталышынан бери, мен ушу башталышынан бери билем да, ошону бери иштейм. Чын айтканда, мугалимдер абдан жакшы, тартип абдан жакшы, начальниктери жакшы тилей эме кылат. Ошон үчүн ушул жердеги курсанттарга личный составына мен келечеги кең болсун, бактылуу талайлуу болуп, бактылуу узун өмүр сүрсүн дейм. Бул стимуляторда биздин талапкерлерди окутабыз. Анткени биз өзүбүз практика жүзүндө машина айдап бара жатканда биз эрежени даже өзүбүз байкабай калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан бул практика жүзүндөгү менен бул теория жүзүндөгү экөөнүн айырмасын биз аныктап ошол жерден окутабыз да. Белгилей кетсек, учурда окуу борбордо бардык шарттар каралган. Келечек милиция кызматкерлерин даярдоодогу кылдаттык аракеттерден баштап, аларга теориялык жана практикалык сабактардын талаптагыдай өтүлүшү, мекенибиздин коопсуздугу үчүн кызмат кылган кесипкөй адистерди даярдоодо маанилүү кадамдардан болуп саналат. Бакытбек Болсунов, Гүлжара Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Ош шаарында миграция боюнча абал талкууланды. Ага миграция боюнча иш алып барган тиешелүү тармактардын жана кызматтардын өкүлдөрү катышты. Жыйындын алкагында өлкөдөгү ички миграция агымынан келип жашап жаткан жана чыгып кеткен жарандарга көрсөтүлгөн кызматтар, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармактарына миграциянын тийгизген таасири боюнча маалыматтар берилип, аткарылчу иштер талкууланды. 40 мүнөттө да 3 запрос түштү. Бучу жарым саатта базардан дагы алып түштү. Ош шаарында миграция боюнча иш алып барган тиешелүү тармактардын жана кызматтардын өкүлдөрү катышкан жыйын өтүп, анда миграциялык абал талкууланды. Кыргызстандагы миграциялык кырдаал боюнча кеңири маалымат берилди. Аны менен катар чет өлкөдөгү мекендештер, аларды түйшүлткөн маселелер тууралуу сөз болду. Получается, обращения, я думаю, уже не перестанут увеличиваться.
Үй бүлөлүк байланыштарды калыбына келтирүү программасынын координатору Салтанат Абдыжапарова Family Links онлайн платформасынын аткарган жумушу тууралуу жана миграциялык абал тууралуу жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгы менен бөлүштү. Биз бүгүн биздин өнөгөчтөрдү чакырып, акыркы биздин багыттарыбызды айтып кеткенге келдик. Багыттарыбыз бул жакындарын жоготкон адамдарды бизге кайрылуусун жана кайсы убактарда биз ушундай арыздарды алабыз. Бул миграцияга кетип, анан үй бүлөлөрү менен байланыштар үзүлүп калат. Ушул убактарда биз атайлап арыз алабыз. Ушул биздин ар бир областта өкүлчүлүк бар, окутулган биздин кызматкерлер бар. Ошол арыз алуу менен тажрыйбасы бар эл аралык Кызыл Крест чоң жаңжалдуу конфликт убактарда иштеген, же болбосо абакка түшүп калган адамдарга үй бүлөлүк жаңылыктарды айтуу боюнча аларга кайрылабыз. Ошондой эле биз даярдыкты өзгөчө кырдаалдар болуп, сел болуп калышы мүмкүн, жер титирөө болуп калышы мүмкүн. Ошондой убактарда биздин ыктыярчыларыбыз атайын окутуулардан өтөт. Ошол окутууларды жаңы эле окутуп, түндүктөгү облустагы биздин өтө активдүү ыктыярчыларыбызга, ошондой эле түштүктө ар бир областтан, райондон келишти, ошолорду окутуп, ушул үй бүлө байланыштарын жаңжал убакта, жаратылыш кырсыктары болуп турган убакта кантип сактап, биримдигин сактап калуу, ушул боюнча окутуу болуп, жана ушул сүйлөшүүлөр болуп атат. Жыйынга Кызыл Ай коомунун Ташкенттеги өкүлчүлүгүнүн башчысы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Оштогу башкармалыгы, Ички иштер башкармалыгынын Улупка коомдук фондунун өкүлдөрү, Улуттук Кызыл Ай коомунун Оштогу бөлүмүнүн директору жана ыктыярчылары катышты. Бүгүнкү өткөн расмий эмес жолугушууда Кызыл Ай коому менен, Кыргызстандагы Кызыл Ай коому менен жана эл аралык миграция уюму, ошондой эле Ички иштер министрлигинин башкармалык, Ош шаары боюнча башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жолугушуу өткөндө өзүбүзгө керектүү болгон ар кандай поинттерди, мындай өзүбүзгө керектүү болгон кандай десем, керектүү маалыматтарды жана байланыш жолдорун сүйлөшүп алдык дагы. Анан кийинки кадамдарыбызды, кийинки жолугушууларды дагы кийинчерээк расмий түрдө, расмий жолугушуу катары масштабтуу жолугушуу кылып, кийинки стратегиялык жумуштарды чогуу аткарганга келишип алдык десем туура болот. Жыйынтыгында катышуучулар миграция боюнча маселелерди талкуулоодо бул маселеге байланышкан көйгөйлөрдү биргеликте чечип, бул жааттагы маселелерди чечүүнүн эң жакшы жолдорун табуу үчүн ар түрдүү пикирлерин, билимдерин жана тажрыйбалардын бириккен аянтчасына айланат деген ишенимин билдиришти. Жыйындын жүрүшүндө бул маселе боюнча иш алып барган мекемелердин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилип, иш планы жана позициясы талкууланды. Эл аралык катышуучулар өз өлкөлөрүндөгү учурдагы миграциялык абал тууралуу айтып, биргелешкен миграция маселелерин чечүүдө өлкөлөр аралык кызматташууга кызыктар экендигин билдиришти. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Япониянын эл аралык кызматташтык илим жана технология агенттиктери Токио медициналык жана стоматологиялык университетинен келген делегация Ош шаарында болушту. Алар Токио медициналык университети менен Ош мамлекеттик университети ишке ашырып жаткан спутниктик маалыматтарга жана аймактык химиялык транспорттук модельдөөнүн негизинде абанын булганышын баалоо системасын өнүктүрүү жана абанын булганышын изилдөө борборун түзүү долбоорунун жыйынтыктоочу иштерин талкуулашты. Ошто абанын булганышын изилдеген борбор түзүлөт. Долбоордун алкагында абанын булганышын өлчөөчү прибор сатып алынат. Бул техникалар Ош, Бишкек жана шаарларына, башка аймактарга орнотулат. Кийин абанын булганышына мониторинг жүргүзүп жаткан улуттук система киргизилет. Ал үчүн Ош мамлекеттик университетинин кызматкерлери Токио медициналык университетинен окуп келишти. Биздин долбоор Сатреп деп аталат жана ал Япониянын JICA жана JST уюмдары тарабынан каржыланат. Долбоор Кыргызстандагы абанын булганышына арналган. Биз Ош мамлекеттик университетинин жана эл аралык жогорку медициналык мектебинин изилдөөчүлөрү, мамлекеттик мекемелердин, министрликтер жана агенттиктердин өкүлдөрү менен тыгыз кызматташып жатабыз. Долбоордун өлкө, анын ичинде Ош шаары үчүн мааниси чоң экендиги айтылды. Ал ошондой эле сапатсыз көмүрдүн колдонушу, өнөр жайдын өнүгүшү транспорт жана үй бүлө чыгымдарын жарандардын ден соолугуна, экологияга таасир тийгизип жатканын белгилешти. Долбоорубуз Кыргызстандын эли үчүн таза абага өз салымын кошот деп үмүттөнөм.
Эгер алдын алуу чаралары көрүлбөсө өзгөрүү болбойт. Таза аба бул баарыбыз үчүн жалпы байлык. Бул менин Кыргызстанга алгачкы сапарым. Мен абасы өтө булганган көптөгөн өлкөлөрдө болдум. Азыр жай мезгили болгондуктан көгүлтүр асманды көрүп жатам. Азырынча абал жакшы окшойт. Бирок абасы оор булганган өлкөлөрдө да кээде асман көгүлтүр көрүнүшү мүмкүн. Ошондуктан мындай абалга жол бербөө абдан маанилүү. Бул долбоордогу өнөктөш университет катары Токио медицина жана стоматология институту, азыркы учурда Токио илим институту. Ушул жылдын март айында аталган окуу жайга болгон сапарда илимий изилдөөлөрдүн жогорку деңгээлин, инновациялык технологияларды билим берүү процессине интеграциялоо багыттарында тажрыйбалар менен таанышып келишкен. Ош шаарына бир нече жерлерге ушул абанын булганычын изилдөөчү атайын спутник аппараттары коюлат. Университеттин алдына чоң дата центр курулат. Ошол жердеги күн сайын абанын деңгээли боюнча база чогултулуп, биздин университеттин PhD докторанттары жалпы изилдөөлөрүн жүргүзүп, жалпы мамлекет үчүн ушул биздеги эң актуалдуу болгон абанын булганышы деген проблеманы кантип чечүү жөнүндө мамлекетке сунуш берип, бир ушуну чечүүгө өбөлгө түзөт деген чоң проект болуп эсептелет. Долбоордун эсебинен Ош мамлекеттик университетинде абанын булганышын изилдөөчү жана илимий борбор түзүлөт. Аны Жапония тарап каржылап керектүү каражаттар менен камсыздап берет. Борбордо булганган абанын ден соолукка зыяндуулугу изилденет. Мындан тышкары Ош мамлекеттик университетинде атайын дата борбор курулуп, маалыматтык база топтолот. Ал эми чогултулган маалыматтардын негизинде абанын сапатын жакшыртуу, калктын ден соолугуна, экономикага жана экологияга таасирин тийгизүүнү азайтуу боюнча кызыктар мекемелер үчүн сунуш берилет. Долбоордун мөөнөтү 5 жыл, документке кол коюлган соң 2025 жылдан тартып толук ишке кирет. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Армениянын Борбор каласы Ереван шаарында массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чогулган ири иш-чара өттү. 60тан ашуун журналисттер катышкан конференцияда учурдагы массалык маалымдоо каражаттарынын орду каралып, мастер-класстар орун алды. Бул иш-чарага Азия ТВ телеканалынын журналисти Гүлжан Ажыматова да катышып келди. Армения Азиянын түштүк-батышындагы мамлекет. Закавказиянын түштүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн Грузия, чыгышынан Азербайжан, түштүк-батышынан болсо Иран жана Нахичеван автономия республикасы, батышынан Түркия менен чектешет. Аянты 29,74 1000 квадрат метр. Калкы 3 миллионго жетет. Администрациялык аймактык жактан 11 областка, өздөрүндө Марс деп аталат. 27 шаарга, 31 шаарчага бөлүнөт. Ереван шаары өзүнчө Марс статусуна ээ. Борбору Ереван шаары. Дал ушул борбор калаада 60тан ашуун журналисттерди чогулткан иш-чара болду. Армениянын Борбор каласы Ереван шаарында бүгүн 60тан ашуун эл аралык ар түрдүү тармактагы эмгектенген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү 2 күндүк эл аралык конференцияга катышууда. Бул конференцияга дүйнө жүзү боюнча 60тан ашуун ар түрдүү тармакта эмгектенген журналисттер катышууда. 2 күндүк иш-чарада журналисттер бүгүнкү күндөгү массалык маалымат каражаттарынын орду жана ошондой эле келечекте заманбап колдонушу, бир топ алдыда аткарыла турган иш-аракеттер тууралуу талкууларды жүргүзүп, мастер-класстарды өткөрүшүп жана бири-биринен тажрыйбаларды алмашышмакчы. Журналистиканын учурдагы абалы, өзгөрүүлөр жана тажрыйбалар тууралуу кеңири сүйлөшүүчү аянтчада бир топ маселелер талкууланды. Вот есть такое словосочетание очень опасное, журналистика в тапочках. Вот, кстати, современная журналистика и современные медиа, они немножко этим страдают. Считается, что я могу сидеть дома и писать обо всем на свете, и зачем мне куда-то ездить, что-то смотреть, с кем-то разговаривать. Вот, помните, я сегодня говорил о том, что мы очень часто используем существующие стереотипы или создаем новые. Для того, чтобы стереотипов не было, нужно все пробовать своими руками. Нужно ездить, смотреть, разговаривать с людьми, смотреть на их выражение лиц, в глаза заглядывать. Вот, это нужно делать обязательно. Поэтому любое расширение круга общения — это всегда интересно, всегда полезно и всегда что-то в тебе обязательно оставляет. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү 2 күндүк иш-чарада жаңы маалыматтарга ээ болуп, тажрыйба алмашты. Мы уже в 5-й раз проводим такого рода мероприятия. Они уже у нас получили статус ежегодного, потому что это направление у нас является одной из ведущих, поддержка медиа российских соотечественников, проживающих за рубежом. В том числе у нас также основной поддержки это русские СМИ, русского языка и русской культуры за рубежом и работа с молодежью. Все эти направления, они у нас взаимосвязаны, и мы стараемся каждое мероприятие, все эти направления вовлекать. В прошлый раз у нас эта конференция медиа была посвящена русскому языку. То есть
место русского языка в медиа. Журналисттер үчүн телевидение, гезит жана сайттагы өзгөрүүлөр, жаңылыктар иштөө ыкмасынан түрдүү жолдор айтылды жана тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Собрана конференция из ведущих спикеров, которые делятся своей эксклюзивной информацией для журналистов. И очень примечательно, что на ней очередной раз участвуют из стран Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистана. Коллеги обмениваются контактами. Катышуучулар Ереван шаарынын бир топ жерлерин көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Алар үчүн атайын экскурсия уюштурулду. Иш чаранын соңунда бири-бири менен тажрыйба алмашып, иштөө багытына өзгөртүүлөрдү, жаңылыктарды киргизүү менен кесипкөйлүктү арттыруу үчүн аянтча жаралды. Гүлжан Ажиматова, Армения, Ереван шаары. Бул аптага алынган жаңылыктарына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен www.cheket Азия.cheket сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.